Тамак аш азыр Кудайга шүгүр жетиштүү болуп калдыбы? Жетиштүү. Азыр эми экинчи күчтү биз ушу курулуш тармагына жумшайлык. Тамак аш азыр мына эл аралык донорлордон да келе баштайт. Андан эч кам санабаңыздар. Кийим кече, төшөк баардык ушу одеял, мебель, себелдин баары азыр даярдалып атат. Негизгиси биз азыр ушул үйлөрдү, мектептерди тез арада ушул немегече куруп бүткөрүшүбүз керек. Өзүбүздүн туугандарды ушул жерге бир туугандай кылып үйлөргө киргизип каралашып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Азыр мына гуманитардык жардамдардын баардыгын чечтик. Жолдо дагы келатат, кече келди. Тамак аштан проблема болбойт. Ушул колунда жокторго дагы жардам берели, бияктагыларга дагы. Үйлөрдү куруш боюнча биз 200 миллион сом акча ажыраттык. Мен кече келатып кол коюп келдим. Ондан сырткары бул мектеп, больница, башка нерселерди курганга 500 миллион сом акча ажыраттык. Мына мектеп, погранзастава, ушундай мектептер бар, детсадтар бар, жаңы мектептер бар дагы. Бир милициякананын бир пому бар, ошолорду курганга. Ондан сырткары азыр ичкериде айтып коеюн. Кулунду максат арка жолун, мына чыгып түшкөн жолду 10 километрди толук асфальттап беребиз бүйүн. Маргунга жаңы мектеп куруп беребиз. Кудай кааласа. Кулундудан түшкөн жол бар, Кулунду максат арка деген жол. Ошол жерде 10 километр асфальт болот. Ошо ачканга. Кудай кааласа. Ондан сырткары Кулундуга жаңы бала бакча куруп беребиз. Максат айына күйүп кеткен мектепти толук оңдойбуз. Борбордук деген айылга жаңы мектеп курулат. Ушул мектеп, больница, ошолордун бардыгын жаңы куруп бүткөрөбүз, Кудай кааласа. Ондан сырткары ылдыйкы зонада күйгөн үйлөрдүн бардыгын куруп бүткөрөбүз. Мамлекет толук акча ажыраттык азыр буга. Эл аралык донорлор, башкалар баасын бергенче биз өзүбүз курабыз азыр. Паспорт боюнча жоголгон, күйүп кеткен, айдоочулук күбөлүк, жөн күбөлүк, закыз, башка кагаздардын бардыгын бекер ушул жерге наместеп бүткөрөбүз. Биздер өзүбүздө Үйдүн документтеринде бар. Баткен облусу боюнча өзгөчө статус берүү боюнча. Биз азыр ушул өкмөттүн токтому менен жаңы мыйзам долбоорду бүгүн жогорку кеңешке кирди. Бир ай баягы сайтта асылып туруш керек экен, бүт коомдук талкуу деп. Ошону февралда баштадык эле, талкуу болуп, баары болуп бүтүп, мына кече мен суббота кол койдум, бүгүн жогорку кеңешке кирди. Куду сиз айткан салыктар боюнча, мына азыр Сезбишкекте көрө келдик да. Негизи ушул элге жумуш берүү, ушул жерлерде майда кичи ишканаларды өнүктүрүп, баягы кыз келиндер, эже, агайынылар баары бир аз болсо да айлык алып, ушул жерде бир жашоо көтөрүлүш керек да. Мына урматтуу президентибиздин дагы негизги максаты ушу карапайым элдин жашоосун көтөрөлүк деп. Эң биринчиден ушул Баткен элине рахмат айтып таазим кылабыз. Биз болсо азыр бул ситуациядан чыгыш үчүн бардык күч аракетти жумшайбыз. Президентибиз да ошого атайы жөнөтүп, бардык каражаттарды азыр таптык. Үйлөрдүн баарын салабыз, мектептердин баарын салабыз, жолдун баарын оңдойбуз. Эч ким кароосуз калбайт. Сиздерден бир эле сураныч ушул сабырдуулукту сактап, ушу элдин арасында бир кээ бир түшүнбөстүктөр болсо аны туура түшүндүрүп, биз сабыр канат кылып туруңуздар. Бул күндөр да өтөт. Дары-дарбек тамак ашаштуу болуп атат. Баары жакшы. Ушу бул жигиттер баягы бир үйү күйгөн да, акесиники. Машина через рикошет тийген да, машина баллонго атып. Үйлөрдү салып беребиз баарын. Эч неме кылбаңыздар. Үйлөрдүн баарын салабыз. 29 күндү жардамы барганбыз, жүрүбүз. Борсам машинаны бизди окутуп. Bir gün geçinde. Колдом эткен го, Başka tigen, kavasından сотрясениеси бар, врачтар көрүп назначение алып атат. Стационар врачтарга, средний медперсонал, младший медперсонал. Ошол жактарда бир жолдорду баарын оңдойбуз Кудай берсе. Ушул жакта мына 10 миңден ашык мына туугандар өзүбүздүн эле бир боордошторду ушул жерде алып келип канча күндөн бери карап атасыздар. Ошого биз таазим кылабыз. Рахмат айтабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Саадада дагы ошол мамлекеттин бүтүндүгүн сактап, аскер менен бирдей кызмат кылат ушу биздин. Бул нерсенин аркасында бир жакшылык бар деп билели. Бир күндө береби, бир жылда береби, аны Кудай өзү билет. Биз аны Кудайга коебуз. Ушул салык боюнча жеңилдиктер, инвесторлор ушул жака келсе, салык жеңилдесе, жерде жазылган. Мен дайым ушул аятка амал кылам да. Элдин башына түшкөн бир сыноо деп билсек да болот. Ошон үчүн урматтуу абалар, эже карындаш, апалар, туугандар, мындай шарт түзөлү деген азыр максат болуп атат да. Ушул айыл чарбага bir 15'ten 70'e çeyin
Her bir uyda barab Batırıp daha yesinizge saklap. Gelingizler, gelingizler, gelingizler. Ondan sağ olun. Gelingizler, gelingizler. Ошон үчүн биздин максат мына президентибиздин тапшырмасы менен болгон объекттердин баарын бүткөрөбүз. Ушул жерде жашаган элдин баардыгы өзү баатыр өзү. Биз баардыгына өзү баатыр деген наам беришибиз керек. Чоң бир береке келет Кудай кааласа. Ушул аксакалдардын дуасы менен. Бирок бүгүнкү күндөн баштап ушу биз негизги максат курулушту баштасак. Ушул жерде мына көпчүлүк эл ошол жакта Маргунда да бир 7 миңдей адамды ушул жерде максат арка деген 10 километр жолду асфальттайбыз. Пограничный зоналарга бүт статус берилгенде да. Бизге хотя бы аны токчак Жаңы мыйзам долбоорду бүгүн жогорку кеңешке кирди. Бир ай баягы Толық. Ана шул ахвалда. азыр Лейлек Батке бүт кыдырып келатабыз. 200 миллион акча юкурганга ажыраттык. Проекттери даяр. Ушу бардыңыздарга современный жанагындай чыгырсабыз. Рахмат. Кандай кылабыз? Sizlerge mına kızım öte orken. Rahmat. Ооба. Ulubek Asamedinoviç. Çoğun başınızları keçine kılıp kayrıldığınızda rahmat sizlerge. Бұл жерге өзіңіздің келгеніңіз біз үшін аябай бір дух болды да. Рахмат сізге. Жақшы, өзіңіз қандай жақшы. Кандай сау, жакшысызбы? Кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн кызмат кылгыла. Мана ок атылган биз ошол жерде элдер мана чек ара чогултпаган турат. Талкаланган бардык ошол жерде бардык көйгөйүн уктук. Ошол жака да мектеп Үйлер качан кайсы убакта бүтүрүлүп бере алат. Андан кийин биздин ар бирибизде бер жашаймын. Кудайга шүкүр элибиз бар экен. Кыргызстандык бардык мына закыз башка кагаздардын бардыгын бекер ушул жерге наместеп бүткөн. Кече дагы мен жолдо келатып карасам, бир курулуштардын материалын жөнөтөбүз, проекттери даяр, архитекторлордун эсебин чыгарып. Жакшы күндөр алдыда. Биздин балдардын келечеги бар. Эми биз айтып атабыз да, ушул үйлөрдөгү эми ойлоп атабыз. Эң биринчиси биз элибизге рахмат айтабыз. Тамак аш азыр мына эл аралык донорлордон да келе баштайт.